Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Жогорку Кеңештин апта ичиндеги иштеринин жыйынтыгын баяндап чагылдырган парламент программасы. Акыркы күндөрдөгү өзгөчө сууктан улам бир катар көйгөйлөр жаралды. Парламент аны чечүүнүн жолун издеди. Бүгүнкү чыгарылыштан көрө аласыздар. Алгач кыскача анонс. Аба ырайынын аномалдуу өзгөрүшү көпчүлүктү сестентти. Электр жарыгы өчүп, өлкө жарандары бушайман. Мындан сырткары таза суу тартыш болсо, 14 конушта жаратылыш газы жок. Мына газ жогуна мынакей Талабек Өмүкеевич мынакей кыйналып атат. Нагрузка бүт энергетиктерге түштү. Мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын долбоору демилгеленүүдө. Иш кагаздар кыргыз тилине өткөрүү боюнча аны иш жүзүн ашыруу үчүн биз бир топ иштер жасадык. Куралдуу күчтөрдү даярдоо боюнча пландалган иш-чаралар толугу менен аткарылган. Бул тууралуу көчмө жыйында белгилүү болду. Россия Федерациясынын заводдорунун автомобилдик техника жана автобронетанкалык мүлктөрдү сатып алынды. Кылмыштуулук көбөйдү. Ага тиешеси бар спорт чеберлерине чара көрүлөбү? Келечекте жакшы спортто үлгү көрсөтө турган балдарыбыз өздөрүнүн тагдырларына балта чапты. Кыргызстанда катуу суукка байланыштуу электр энергиясы маал-маал менен борбордон тарта көпчүлүк аймактарда өчүп жатат. Буга байланыштуу бир катар эл депутаттары шайлоочулардын кайрылууларын парламенттик трибунада байма-бай көтөргөндүктөн министрлер кабинетинин маалыматы угулду. Жооптуу министрлер эмне дейт? Кийинки сюжетте. Акыркы күндөрдөгү катуу суук энергетика тармагында олуттуу кыйынчылыктардын бар экендигин ачыкка чыгарды. Свет өчүп, газ жана жылуулук менен камсыз кылуу начарлады. Ири шаарларды түтүн каптап, Майлуу суу шаары жылуулугу, иче турган суусу жок калды. Ошондон улам депутаттар маселе көтөрүп, калкты жылуулук, электр энергиясы, ичүүчү суу менен камсыз кылуу боюнча министрлер кабинетинин маалыматын укту. ТЭСтин кубаттуулугу 330-350 мегаватт алып жатат. ГЭСтин кубаттуулугу 2926 мегаватт алып жатат. Иш жүзүндө керектөө 3318. Керектөө чектөөлөрдү киргизбесек 3740 мегаваттка алып жатат. Баарынан да Майлуу суу шаарындагы абал депутаттардын тынчын алууда. Майлуу суу шаарында жылуулук качан болот? Азыркы күндө бир эле котел калды, бир 340 абоненттин тегерегинде. Бирок ошол жерде 1730 абонент бар экен. Ошонун баары тең бүгүнкү күндө 5 киловаттан эсептегенде электр энергияга отурду. Чынында өкмөттүн жаңы курам ишке кирип жатканда депутаттарга свет өчүрүү болбойт деген убадаларды беришкен. Ушул жерде бир канча биз суроо бергенбиз да. Быйылкы жылы кышы свет өчпөйбү сааты менен дегенде силер жок өчпөйт дегенсиздер. Эмне болуп өчүп жатат андачы? Электр энергиянын колдонуусу мындай чекке жеткен эмес. Мына 30 жыл biz өзүнчө мамлекет болгондон баштап мындай былтыркыга караганда 20 миллион 500 миң киловатт саатка чейин өсүп кетти да. Азыр биздин мындайча айтканда ушул 30 жылдын ичинде мына 2009 жылы 120 мегаватт генерация курулган. Ошондон бери баягы Союз мамлекетинде ГЭСтер менен келатабыз. Ошол эле учурда катуу сууктун айынан Бишкекти ыш басты. Бул эми үйлөргө да кирип атат. Эми муну чечүү жолдору жанагы карательный эмес, ошо элдерге жана кесиптештерим айткандай көмүрдүн сапатына көбүрөөк көңүл бурсаңыздар. Электр энергиясына болгон муктаждык жылдан жылга өсүүдө. Ал эми элдин таламын камсыз кылууда жооптуу жетекчилердин ишине ичи чыкпаган депутаттар дагы болушту. Докчуланбай, орун басарларыңызды ээрчитип алып туруп, кызматтан өз калаңыз менен кетип да жүрөш керек да. Бул жерде эме кылбаш керек. Бул уже факт болуп калды да. Силер тынбай айткансыңар, электр энергиясы өчүрүлбөйт деп. Мына азыр бүт коллегалар айтып атат да. Азыр бул жерде мына сиз бардыгын жаап жашырып, ушул элде чоң нааразычылык болуп калды да. Эки ортодо акылдуу эсептегичтерди башка өлкөдөн сатып алган жатыптыр деген маалымат чыгып кеткен. Адистер менен да кеңештик. Мына ошол эле Ошто чыгып аткан Кыргыз унаа курулушта дагы, Бишкекте чыгып аткан счетчиктерди чыгарып аткан компанияларда деле Кытайдыкынан, Өзбекстандыкынан кем калбаган мындай счетчиктер чыгат дейт да. Ушуну бир жакшылап эске алып койсоңуз деген маселе. Албетте абалдын ooрлошуп кеткенин жалгыз энергетиктерден эле көрүүгө болбойт.
Uzak жылдардан бери өлкө жетекчилиги тарабынан максаттуу иш болбой, кошумча энергия өндүрүлбөй келгенден болууда десек да болот. Эми мындан ары энергетика министрлигинде кандай максаттар бар? Реалдуу түрдө канча долбоор, чоң долбоорлор каралып атат? Андан сырткары кичи кестерден канчасы каралып атат? Жана аларды аукцион аркылуу тендерлер болобу, болбойбу? Жана ошондой эле шамал менен жана солнечный батареялар аркылуу канча ушундай долбоор каралды сизде? Канчасы ишке ашат? Бул ушинтип жылдан жылга эле келе беребизби? Реалдуу проекттердин долбоорлордун бири бул Камбар-Ата 1, Камбар-Ата 2, реконструкция Токтогулский ГЭС, ВНК и Казарманский каскад. Бүгүнкү күндө реалдуу, бүгүнкү күндө ошо жерде инвесторлор иштеп атат. Ал эми газдаштыруунун мындан аркы абалы кандай болот? Мына Дордой 1, Ак Тилек, Ак Бата, Энесай, келечек бүт ушу Бишкекте жаңы конуштарга эмне газ тартпай жүрөсүздөр? Бишкек шаарында 46 жаңы коңуш бар, анын ичинен 27си газ менен камсыз болду. 5и азыр 2023 планга киргизилген, 14 жаңы коңуш газдаштырылат элек. Айтылган маалыматтарга караганда оор кырдаалга туш болгон майлуу сууда абалдан чыгуу боюнча аракеттер көрүлүп жаткан. 20 миллион сом бөлүнгөн. Бирок бул маселеге тереңирээк карап, олуттуу мамиле кылуу керектигин депутат Бактыбек Сыдыков эскертти. Мына ушунун баардыгын алдын ала карап койсо болот эле го. Азыр канча деген каражат кетет. Иштер эми алдыда. Азыр жылуулукту бердиңер, сууну бердиңер. Үйлөрдүн ичинде подвалдарда эмне болуп аткандарын эми чыгат ошонун баардыгы. Дагы миллион деген каражаттар кетиш керек. Кийинки жумада жогорку кеңеште өкмөттүк күн өткөрүү белгиленди. Ушул апта ичинде Ош шаарында белгисиз адамдар Баткен облусунун тургунун уруп сабап бычактап кетишкен. Анын кесепетинен жабырлануучу ооруканага жетпей каза болгон. Резонанс жараткан окуялар, тагыраагы оор жана жеңил кылмыштар көбөйүүдө. Күч түзүмдөрү кандай иш алып барууда? Кылмыштуулукту азайтуунун даярдыгы, уюшкан кылмыштуулукка бийлик өкүлдөрүнүн тиешеси тууралуу кезектеги репортажда. Жогорку кеңеште парламентарийлер энергетика тармагынан сырткары коомдук коопсуздук боюнча дагы маалымат алышты. 2022 жылдын 12 январынан 13 январга караган түнү саат 01:15 чамасында Ош шаарынын Курманжатка көчөсүндө белгисиз адамдар Баткен облусунун жараны Асанов Нурсултан Касымовичтин денесине мийиздүү куш нерсе менен бир нече жолу жаракат келтиришип, автоунаа менен качып кетишкен. Натыйжада Асан Нурсултан жаракаттан алган ошол жерден каза болгон. Отурумда депутат Айбек Осмонов Ош шаарында катталган кылмыш боюнча суроо узатты. Туура, негизинде сиздер ушул аз күн ичинде кармадыңыздар бардык ошол жерде качышкандар. Менин суроом мындай да, ушуну алдын ала караса болобу эле? Негизинен уюшкан кылмыштуу топтору мурдатан эле биз артынан карап, алардын үстүнөн атайын иш чаралар жүргүзүп, атайын иштерди түзүүнүн негизинде жүргүзүп алат элек. Бирок акыркы колдонуудагы мыйзамдар бул агызга бир аз бизге уруксат мүмкүнчүлүк бербей жатат. Ошондуктан сиздердин жардамыңыздар менен азыркы кезде жаңы проекттерди, сунуштарды алып келип атабыз, мыйзамдарды. Өз кезегинде Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев аталган окуя боюнча 13 январда тергөө иштери башталганын белгилеп, адам өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, 6 жаран шектүү катары кармалганын тастыктады. Азыркы күнү бүгүнкү чейин 5 жаран кылмыш иши боюнча шектүү болуп кармалып, 2 айлык камакка алуу чарасы талкаланган болчу. Азыркы күнү 1 саат мурда 6-чы жарандагы кармалып, азыркы кезде тергөө амалдары жүрүп жатат. Ал эми эл өкүлү Мирлан Самый-Кожо уюшкан кылмыштуу топторду каржылаган саясатчылардын атын ачык айтууга чакырды. Урматтуу министрдин орун басары, азыр дагы сөзүңүздө кыйытма айтып кеттиңиз. Буга чейинки маалыматтарда дагы уюшкан кылмыштуу топторду каржылаган саясатчылар бар деген маалымат чыкты эле, туурабы ушул? Ооба, ушундай маалыматтар бизде бар. Маалымат чыккан. Эгерде ошондой маалымат чыккан болсо, чын болсо, ошол саясатчылар кимдер? Атын атабайсыздарбы? Уюшкан кылмыштуу топту каржылап аткан саясатчылар кимдер? Мирлан Самый-Кожо, бул боюнча азыркы кезде бизден тергөө амалдары жүрүп жатат. Ошондуктан тергөө амалдары бүткөндөн кийин гана сизге маалымат бере алабыз. Ал эми депутат Шайлообек Атазов милиция кызматкерлери менен прокурорлорду өз милдеттерин так аткарууга үндөп, кылмыштуу иштерди качан гана эл өкүлдөрү жалпы калк көтөргөндө иликтебей алдын алуу керектигин эскертти. Сузакта кылмыш болду. Жеңишбек Шермаматович көтөрүп чыкты 14 күндөн кийин. Бүт
ошол жердеги кылмышты жашырган милициялар иштен алынды. Силер депутаттар көтөргөндөн кийин гана иштен алып анан кылмышты ачып калгансыңарбы? Өзү бүт укук коргоо органдарын Кыргызстанда кайрадан реформа кылып чыгыш керек. Камчыбек Кыдышевич менен Курманкул Токтораличке айтыш керек. Көзүңөрдү боеп айтпай жүргөн силерге бүт тазалагыла депчи. Кылмышка аралашкан спортчулардын наамынан ажыратуу керек. Мындай сунуш социалдык саясат боюнча комитетинде дене тарбия жана спорт жөнүндөгү мыйзам долбоорунда сунушталууда. Бир катар депутаттар тарабынан сунушталган эки мыйзам долбоорунун багыты бирдей. Эки долбоордо тең чемпион болгон эл аралык мелдештерде байгелүү, орундарды камсыз кылган спортчуларга кам көрүү, сыйакы, социалдык колдоо каралууда. Талкууда депутаттар спорт жаатындагы бир катар көйгөйлөргө дагы токтолуп, аталган мыйзам долбоорунда белгиленгендей олимпиада жеңүүчүлөрүнө берилүүчү сыйлыкты көбөйтүү керектигин билдиришти. Ал эми эл өкүлдөрү учурда кылмыш ишине аралашкан спортчулар көп болуп жатканын жүйө келтирип, эгер спортчулардын кылмыш ишине катыштыгы аныкталса, аларды спорттук наамынан ажыратуу сунушталды. Жыйынтыгында депутаттар сунушталган эки мыйзам долбоорун бириктирүү керектигин айтышып, колдоп беришти. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кандай жырткыч сыяктуу аяосуз кишини өлтүргөндүгүн баардыгы кармап, жакасын кармап атат. Өлтүргөндөрдүн кылмышкерлерин азыр кармалды, кылмыш жоопкерчилигине тартылуу процессинде жүрөт. Көпчүлүгү спортсмен болгон экен. Бул деген эмне? Бизде тилекке каршы коомчулукта спорттун жайылтуу механизми туура эмес болуп калды. Эзелтен бери дүйнө жүзүндө спорт это посол мира, порядочдык, тартипке, дисциплинага чакырат. А бизде кандай болуп калып атат? Тилекке каршы жашы жетиле элек, аң сезими калыптана элек жаш балдарды уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, атайын гир, ыплас, сасык саясатчылар, спорт клубдары түзүп, алдап, өстөрүнүн камчыларын чаптыртып, туура эмес багытка алып барып атат. Ортодон жап-жаш чырактай келечекте жакшы спортто үлгү көрсөтө турган балдарыбыз өстөрүн тагдырларына балта чапты. Төрага Нурланбек Шакеев Human Apple International эл аралык кайрымдуулук уюмунун Кыргызстандагы филиалынын башкы директору Аль Джамал Башарды кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстан менен Human Apple International эл аралык кайрымдуулук уюмунун ортосундагы кызматташтык маселелери жана биргелешкен долбоорлор тууралуу сөз болду. Кайрымдуулук менен алектенген уюмдун Кыргызстанда жүргүзүп жаткан иштерине жогору баасын берип, ыраазылыгын айткан төрага Нурланбек Шакеев 10 жылдан бери Human Apple International калкыбыздын жашоо турмушун жакшыртууга жигердүү салым кошуп, мектеп, балабакча, оорукана, өңдүү мекемелерди курууга өзгөчө көңүл буруп келүүдө. Аймактардагы социалдык көйгөйлөрдү чечүү жана коронавирус илдетинин кесепеттерин жоюу жаатында уюм тарабынан чоң жардамдар көрсөтүлдү, деди. Аль Джамал Башар алдыда дагы балдарга билим берген эл аралык академия ачуу планы бар экенин айтып, ага аз камсыз үй бүлөлөрдүн балдарын, ата-энеси жок жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөрдү кабыл алууга артыкчылык берилерин кошумчалады. Бишкекте жеке менчик ооруканаларда жүрөк кан тамыр оорулары боюнча операциялар жасалууда. Дүйнөлүк стандартка ылайык кызмат көрсөтүүдө. Ал эми улуттук госпиталдын эскилиги жеткен айрым жабдыктары 30-40 жылдан бери пайдаланылып, жаңылоого муктаж. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин өкүлдөрү көчмө жыйын өткөрүп, медицина жаатындагы көйгөй жана жетишкендиктерге күбө болушту. Алгач депутаттар Кыргыз-Түрк достук ооруканасына барышты. Оорукана 2021 жылы Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин колдоосу менен пайдаланууга берилген. Жалпы 72 орундуу оорукана заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Бул жерде кыргызстандык 103 медициналык кызматкер иштейт. 7 врач, калганы орто медайымдар менен техникалык тейлөө кызматындагылар. Учурда бейтапканада туркиялык адистер менен биргеликте дүйнөлүк стандартка ылайык сапатта кызмат көрсөтүлөт. Негизгиси биздин жалпы саламаттык сактоо тармагындагы системаны, иштөө ыкмаларын, больницадагы болгон дары дармек, медициналык эмеректердин айланышы же болбосо колдонуусундагы сапаттуу системаны электрондук ортомдо онлайн көзөмөлгө алуу системасы коюлган. Турциядан келген адистер менен биргеликте жергиликтүү адистер иш алып барууда. Эң негизгиси бүткүл каржылоо түрк туугандар Түркия тарабынан каржыланып, адистер дагы ошол жактан белгилүү мөөнөттөргө келип биз менен биргеликте иштейт.
Жүрөк кан тамыр ооруларынын көпчүлүк операциялары ушул ооруканада жасалат. Жарандарды тейлөөдөгү жеңилдиктерге кызыккан депутаттарга аталган жайдын баасы жеке менчик мекемелерге салыштырмалуу арзан экени айтылды. Негизинен бул жердеги жанакы башка кээ бирки ушул биздин баягы жүрөккө жасалган стенд коет эмеспи? Алар айтымы боюнча башка биздин ооруканаларга караганда төмөн экен баалары, арзаныраак экен. Анткени бул жанакы түрк тарап аларды өздөрү сатып алып, ошол Турциядагы баа менен даже бизге келгендеги жол акылардан албастан ошо койгонго талап кылат экен алар. Ошондуктан кыйла арзан болот экен. Анан азыр биз жанакы томографиясын сурасам 2000 сомго уже тартып берет экен бул жерде. Анан азыр биздеги кээ бирки баягы частный центрлерде көрүп атабыз, уже 3000ден жогору болуп кетти. Почти 4000 тегерегинде болуп калды, а 2000 деген бул кыйла арзан эми башка жактагы центрлерге салыштырмалуу. Эл өкүлдөрү андан ара саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы улуттук госпиталда көчмө жыйын өткөрдү. Ага жогорку кеңештин депутаттары жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Алгач башкы дарыгер Токтобай Манаев госпиталдын ишмердүүлүгү туурасында баяндама жасады. 10 рентген аппарат турат, мына 190 ошол жерден арам болгону бир аппарат, мына благодаря келген ковидтен бир гана аппарат чыгаткан. Азыр ошолордун бардыгын Азиялык банктан алтын алдык, 5 алдык, 5 рентген портрет менен фронтдан алып бүтүн баарын коюп койдук. Мен келгенде таң калдым. Рентген реаниматор үчүн дыхательный аппарат, ручной дыхательный аппарат экен мына. Гүлжаз Сардарынан. Ручной аппарат менен иштечү экен. Мен келген 2000-жылы мына 2000-жылы августта келдим. Ручной аппарат менен иштечү экен. Азыр мына саскыртым олардын операционный шкафтарын көрсөңүздөр, лампаларын көрсөңүздөр тетиги 70-жылы лампа менен турат. Талкуу маалында депутат Максатбек Сарыбагышев аймактагылар томографияга түшүү үчүн атайын Бишкекке келишерин айтып, бул боюнча кандай иш жүрүп жатканына кызыкты. Ошонун баарына ушуну коюп, специалисттерди жиберүү боюнча иш аракеттер болуп атабы деген суроону мен министрдин орун басарына узаткым келет да. Себеби да Бишкегибиз жаман эмес, жакшы, Кудайга шүгүр. Бирок ошонун баары ошол региондордо жок болгондугу үчүн бияктын баары загруженность болуп атат да. Бизде 5 томограф, 5 областка уже келип түштү. Таласта өзүңүздөр көрдүңөр, иштеп баштады. Булардын статистикасы бир аз эскилер экен. Азыркы күндө 5 коюлду. Караколго, Нарынга, Таласка, Жалал Абадка, Ошко. Ал эми эл өкүлү Айбек Маткаримов бюджет каралып жатканда элдин саламаттыгына көңүл бурулган жок деп нааразы болду. Бул жол менен кетерсек медицина тармагы талкаланып жок болот деп кошумчалады. Эч кандай көңүл бурулуу болгон эмес да. Анан ошол эле мезгилде мына кесиптештерге да быйылкы бюджет каралып атканда да мен бир нече жолу ошол жерде медицинага болгон бюджетти көтөрөлү дегенде биз адам баласы баягы өзүбүздүн ден соолукка караганда биздин минип жүргөн машинабыздын ден соолугун жогору коюп атабыз. Ошолордун жүргөн жолдорунун ден соолугун жогору коюп атабыз. Биз мынакей ошол эле жердеги мен кесиптештерге да айтам. Барып туруп элге мен сенин саламаттыгың үчүн мынанча акча бөлүндүм дегенден көрө мен сенин 1 километр жолуңду кылып бердим деген мындай жакшы көрүнүп атат да. Укулуктуу болуш үчүн мына бюджетти карап атканда дагы көпчүлүк мына сиз аз айтып кеттиңиз социалдык саясатка жүктөйүл деп. А бирок жалпы палатада каралып атканда биз ушуга көңүл бурбадык да. Өз кезегинде депутат Мирлан Самыйкожо саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн акча каражатын бөлүп берүү сунушун билдирди. Азыр сөздүн кыскартып айтканда, Токтобай Исраилович айтып атат, 356 миллион сом керек экен да. 357 миллион да. 969. Бул 4 миллион 200 миң доллар болот. Туурабы? Ушуну мына бүгүн комитеттен мен сунуш кылат элем да. Комитетке жок дегенде ушул бюджетти чечүү боюнча бир чечим кабыл алынып, өкмөткө сунуш берилсе, депутаттар дагы жогорку кеңештен колдоп берсек, биздин бүгүнкү келген жыйыныбыздын жемиши болот эле деген бир нерсени айткым келет. Жогорку кеңештин комитети Коргоо министрлигинен өткөн жылдагы ишмердиги боюнча маалымат алды. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети көчмө жыйын өткөрүп, аскердик бөлүктөрдө болушту. Алгач комитет мүчөлөрү авиациялык техникалар, андан соң экинчи аскердик бөлүктө курал жарак техникалар менен таанышты. Кыргызстандын бейпил жашоосу, коргонуу чебинин бекем болушу мамлекеттин жүгүн аркалаган кызматкерлердин ишинин натыйжасына көз каранды. Алардын учурдагы жумуш абалынан эл депутаттары жеринде кабар алышты.
Авиациялык техникалар, курал жарактар, керектелүүчү жабдыктар сакталган бөлүккө дагы барышты. Ошол унаалар менен бирге сатылып келинген унаа тетиктери бул жерге чыгарылып көргөзүлгөн. Андан соң тармактык комитеттин депутаттары Коргоо министрлигинин 2022 жылдагы ишмердүүлүгү боюнча маалымат алышты. Коргоо министри Бекболотов Бактыбек Асанкалыевич бекитилген. Жолдош генерал, сөз сизге берилет. Көчмө жыйында Коргоо министри Бактыбек Бекболотов баяндама жасады. Анын ырастоосунда өткөн жылы куралдуу күчтөрдү даярдоо боюнча пландалган иштер толугу менен аткарылган. Тагыраагы тактикалык, командалык, штабтык, мобилизациялык даярдыктар да өткөрүлгөн. Мындан тышкары республикалык бюджеттен куралдуу күчтөрдү чыңдоого, курал жарактарды, ок дарыларды алууга, ошондой эле аскердик техникаларды жаңылоого керектүү каражаттар бөлүнгөн. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк тарыхында биринчи жолу жаңы аскердик техниканы сатып алууга атайын ири өлчөмдөгү каражаттар бөлүнгөнүн айтып кетишибиз керек. Аталган акча каражаттардын эсебинен Россия Федерациясынын заводдорунан автомобилдик техника жана автобронетанкалык мүлктөрдү сатып алынды. Талкууда депутаттар өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана куралдуу күчтөрүнүн күжүрмөн даярдыгын чыңдоо, өлкөнүн коргонуу муктаждыктарын каржылоону көбөйтүү сунуштарын беришти. Ошондой эле аскер кызматкерлеринин социалдык көйгөйлөрүн чечүү, алардын укуктарын сактоо боюнча да маселелер айтылды. 22 жылдын башынан баштап биз ошол ишти улантып, Кудай буюрса, жайга чейин ошол курсанттык казарма жаңы имаратын ошо өткөзүп беребиз деп алдыбызга планга коюп атабыз. Депутат Шайлообек Атазов аскер кызматкерлеринин кесипкөйлүгүн жана даярдыгын жакшыртуу зарылдыгына токтолду. Санкт-Петербургдан бүтүп келиптир, Казакстандан ушул техникалык базаңыздарды, материалдык базаңыздарды дагы күчөтсөңүздөр, биз комитет, жогорку кеңеш колдоп бергенге даярбыз. Биздин кыргыз армиясы ар дайым күчтүү болуш керек. Мекенди биз коргогонго милдеттүүбүз. Бизге эч ким кол салып киргенге акысы жок. Биз элибизге бейкуттукту арнап камсыз кылып беришибиз керек. Эл өкүлү Мергүл Темирбаева өлкөнүн түштүгүндөгү аймактык коргонуу күчтөрүн чыңдоо керектигин айтып, Баткен облусуна аскер лицейин ачуу мүмкүнчүлүгү боюнча сурады. Баткен облусуна аскер окуу жайларын ачуу боюнча планыңызда барбы? Анан ушул 2023 жылга окуядан кийин көпчүлүк ушул аскер болууга жаштарда дагы ушундай эме каалоолор бар да. Ушул боюнча кандай конкреттүү кайсы окуу жайын ачсаңыздар болот, ушул боюнча айта кетесизби? Былтыр мага ошол жерден Миргүл мырза бир жигит келип кеткен, мындай бизнесмен. Ошол жерге Баткенге мен военный лицей ачып берүүгө даярмын деп. Ошол жака военный институт салып бергиле дейт. Аны эми военный институт ал жерге салган биринчиден биздин могу жалгыз институтубуз бар. Биздин аскерлерибиздин санына жараша болуш керек да окуу жайларыбыз. Ал эми депутат Нуржигит Кадырбеков аскер кызматкерлерин руханий адептик жактан өстүрүү маселесине токтолду. Мындан тышкары жыйында мобилизациялык чакыруу резервинин натыйжалуу системасын түзүү талкууланды. Мындай руханий маданий тарбиялар болуп атабы? Биз мисалы бир адамдан бир китеп деп жоокерлерди тартып атабыз. Китеп окуганга аябай кызыккандар бар экен да. Тимеле катышып, конкурстарга катышып, биринчи орундарды алып, көздөрү мындай күлүп жайнап, ушул жагынан болсо жардам бергенге даярбыз. Жогоруда аталган комитетте социалдык жардам жана эмгек рыногу программаларын бекемдөө долбоору боюнча каржылоо жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда каралды. Демилгечилердин билдирүүсүндө эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы тарабынан долбоорду ишке ашырууга 30 миллион акш доллары алынууда. Ал каражат үй бүлөгө көмөк программасынын алкагында чукул жардам көрсөтүү, калктын айырылуу катмарын, анын ичинде эмгек мигранттарын ишке орноштуруу, мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу, социалдык жактан коргоонун системаларын чыңдоого багытталган. Эл өкүлдөрү бир эле жардам берип койбостон, жумуш орундарын түзүү боюнча сунуштарын беришти. Сиз айткан 100 000 сом, 3 миллион 3 миллион сом болот да. 3 миллион сом 3 миллион 400 доллар болот да. Сиз алып аткан сумманын 10%. 90% каяка жумшайсыздар? Жаш мигранттар мисалычы кайра келгендерге ошолорго биз кесип беребиз, аларды биз окутабыз. Завод, фабрика курсаңар тура болмок ошол акчагачы. 10% береткеске элдерге мейли, калганына завод, фабрика түзүп, ачып, элди жумуш орду менен камсыз кылсаңар тура болмок. Сиздин башкы максатыңыз элди иш менен камсыз кылуу. Жогорку кеңеш мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын долбоорунун концепциясын жактырды.
Жыйында баяндама жасаган мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасынын орун басары Жылдыз Орозобекова мыйзам долбоору мамлекеттик тилди өнүктүрүү жаатындагы аткарылуучу иштердин мазмунуна шайкеш ылайыкталганын билдирди. Эл өкүлдөрү билим берүүдө көп тилдүүлүккө басым жасоо керектигин, кыргыз тилин жеңил жана майнаптуу үйрөнүүгө багытталган методика менен камсыздоо зарылчылыгын иштеп чыгууга токтолушту. Эл өкүлдөрү билим берүүдө көп тилдүүлүккө басым жасоо керектигин, кыргыз тилин жеңил жана майнаптуу үйрөнүүгө багытталган методика менен камсыздоо зарылчылыгын иштеп чыгууга чакырышты. Судьялардын статусу жөнүндөгү конституциялык мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин кароосуна сунушталды. Министрлер кабинетинин каршы пикирине карабастан аталган мыйзам долбоору биринчи окууда депутаттар тарабынан колдоого алынды. Жогоруда таталган конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү депутаттар Жанар Акаев, Нуржигит Кадырбеков, Марлен Маматалиев, Нилуфар Алимжанова тарабынан демилгеленген. Судьянын кызмат ордун ээлөө үчүн жогорку кеңештин фракцияларынын, депутаттык топторунун катчылыктарында, жогорку кеңештин аппаратынын комитеттеринин бардык бөлүмдөрүндө иштеген жогорку юридикалык билими бар кызматкерлердин иш убактысын юридикалык кесип боюнча иш стажы катары эсепке алуу сунушталып жатат. Мыйзам долбоору талкууга коюлган маалда бул долбоордун маңызын бурмалоо аракеттери да болгон. Мыйзам долбоорун коомдук талкууга келгенде жазып атпайбы? Мында өздөрүнүн катчылыктарында иштеген адамдарды сот кылуу аракетин көрүп атышат деп. Жок, андай эмес. Бул иш стаж катары гана. Ошону менен катар министрлер кабинети жогорку кеңештин кызматкерлеринин иштеген мөөнөтүн юридикалык стаж катары эсептөөгө каршы. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын колдонуудагы редакциясына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү максатка ылайыксыз деп эсептейбиз. Азыркы президенттик аппаратта кандай юристтер иштейт билбейм. Ушу эптеп каршы чыгып өткөрбө деген бир силерде позиция барбы, мен түшүнбөйм да. Мындай негиздеп берген катыңарды окуп чыктым. Эми ал жакта жогорку кеңеште дейт, мындай эптеп кирип чыгып жүрө берген адамдар иштейт, алар сотко жарабайт дегендей мааниде, ушундай мааниде мындай жазыптыр. Жогорку сот төрагасы Замирбек Базарбековдун корутундусу турат. Эч кандай каршы эмеспиз деп. Бизде эч кандай сунуш жок, каршы эмес. Сот тандоо кеңешине чечим келип атат. Каршы эмеспиз деп. Министрлер кабинетинин мындай каршы пикирине эч кандай негиз жок экени башка депутаттар тарабынан да айтылды. Эми биздин ошол администрация президенти жакта иштеп аткан юристтер өздөрүн конкурент катары биздин юристтерди көрбөй эле койсо жакшы болот эле. Аларды міне бүгін ушул мыйзам бюджетке өзгөртүүгө түрткү болобу же кошумча акча кеткенге түрткү болобу айтор эч мындай тиешеси жок нерсеге дагы ушундай корутунду өрүп анан микрофондон айткандагы бул мен туура эмес деп ойлойм. Ошол эле учурда министрлер кабинетинде иштегендердики юридикалык иш стаж катары эсептелет экен. Ал эми иш аракеттеринин басымдуу бөлүгү мыйзам менен иштеген жогорку кеңештин юристтериники эмнегедир стажга кирбейт. Жанар Мончевич, сиз айтып коесузбу, ошол алардыкы кандай болот экен? Алардыкы дагы ошол стаж кирет бекен алардыкы? Юристтериндечи? Алардыкы кирет. Алардыкы кирет, эмне биздики кирбеш керек андачы? Алар эмне особый бекен эмне? Бизден башкача бекен бул жогорку кеңештен? У нас есть депутатские группы, у нас есть фракции. Естественно, принимается туда секретариат лица, имеющие определенный диплом. В данном случае это высшее юридическое образование. Вот, стаж учитывается не менее 5 лет и так далее. Поэтому здесь каких-либо противоречий мы на самом деле не видим. Айрым учурда президент менен макулдашылып кабыл алынган мыйзамдарга вето коюуга шыкак болуп атайлап бут тосуу аракеттери байкалууда дешет депутаттар. Мына өткөндө мен мыйзам барды. Эми аны президентке кирип, сүйлөшүп, согласовать этип чыкканбыз. 3 окуудан өткөрүп киргизсек, кайра ошого вето койтуруп кетирип атат да. Мен ошого түшүнбөй атам да, бул кандай. Анан ошого корутундусуна жазып коюптур, Совет Безопасности каршы чыгып атат депчи. Миноборонун за берип атат, макул депчи. Силовой блок полный берип атат, макулбуз депчи. Ошого каршы берип атат да мен. Или бизге атайын ушундай кылып атышабы булар, мен түшүнбөйм да ушучу. Ушул жана башка жаңылыктар, жолугушуулар, токтомдор, мыйзам долбоорлору биздин Кеңеш KG сайтыбызда толугу менен жайгаштырылган. YouTube'дагы Жогорку Кеңеш деген баракчабыздан сиздер видео онлайн трансляцияларды көрсөңүздөр болот. Эфир аркылуу амандашканга чейин саламатта калыңыздар.